Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatlı cemaat, barыңыздарга Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, райымы жана берекеси болсун. Биздин динибиз тынчтыктын дини. Алла Тааланын 99 атынан бири ат ассалам. Ар бир намаздан кийин биз айтабыз: Аллахумма антас-салам ва минкас-салам. Я Алла, сен тынчтыксың, сенин тарабыңдан гана тынчтык келет. Тынчтык Алланын улуу неаматы. Амандык Алланын улуу неаматы. Бүгүн биздин мамлекетибиз тынч, аман. Ошон үчүн мечитте топтолуп отурабыз. Бүгүнкү кечти бир топ адамдар көрбөй калды. Бүгүн биздин алхамдулилля азыр хаятыбыз, жашообуз бар экен. Ошон үчүн мечитке келдик. Канча адамдар дүйнөдөн кетти. Алхамдулилля дейли: Аллахумма ма амса би мин ни'матин фаминка вахдака ла шарика лак фалакал хамд ва лакаш шукр. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам ушу дуаны үйрөттү үммөтүнө. Түнгө жеткенде ушу дуаны окугула. Алла Таалага шүгүр кылгыла. Кайсы неамат менен түнгө жетсеңер, ден соолук менен, иман менен, амандык менен, ырыскы менен, таат менен, зикир менен, кайсы неамат менен түнгө жетсең, амандык менен. Аллахумма ма амса би мин ни'матин. Ушунун бардыгы фаминка вахдака. Жалгыз Алла сенин тарабыңдан келди бул неамат. Бизге өмүр бүгүн Алла берди. Ден соолукту Алла берди. Акылды Алла берди. Иманды Алла берди. Ырыскыны Алла берди. Амандыкты Алла берди. Мечитке келгенге тофик Алла берди. Башыбызды бириктирди, ушул Бешкепа масжидинде Алла бириктирди. Алла Кур'анда айтат: "Лау анфакта ма фил арды жамиан, ма аллафта байна кулубихим, валакинна Аллаха аллафа байнахум." Эгерде эй Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям жер бетинде канчалык байлык болсо, сен анфакта сарптай турган болсоң, сахабалардын башын бириктирейин деп, адамдардын башын, үммөттүн башын бириктирейин деп бириктире албайсың. Алла бириктирди. Биз Аллага неаматына шүгүр кылабыз. Сиздер менен жүздөшкөнүмө шүгүр, сиздерди көргөнүмө шүгүр, сиздерди зиярат кылганыма шүгүр. Алхамдулилля, Алла субханаху ва таала бүгүнкү ушундай мажлисте, мечиттин ичинде имандын мажлиси, зикирдин мажлиси, илимдин мажлиси, ынтымактын мажлиси, Алла субханаху ва тааланын улуу неаматтары. Бул Алладан гана. Фаминка вахдака ла шарика лак. Сенен башка эч бир шеригиң жок. Жалгыз Алла Тааланын. Ма бикум мин ни'матин фамин Аллах. Кандай гана сиздерде неамат болсун. Оң кулагыңыз жакшы угуп атабы? Алладан. Сол кулагыңыз жакшы угуп атабы? Алладан. Оң көзүңүз жакшы көрүп атабы? Бул Алладан. Сол кулагыңыз, көзүңүз жакшы көрүп атабы? Алладан. Алла Таала бизди шүгүр кылганды каалайт. Кур'ан-ы Каримде Алла Таала шүгүр кылганга буйрат. Алла субханаху ва таала шүгүр кылганга буйрат. Ва ин таудду ни'маталлахи ла тухсуха. Туура. Силер неаматты шүгүр кылып бүтө албайсыңар. Неаматтын эсеби жок. Неаматтын эсеби чеги жок. Бирок биз айтайлы: "Я Алла, сенин неаматтарыңа шүгүр кылганда мен ажизмин. Мен алсызмын. Бирок канча мага неамат берсең, ошого шүгүр кыламын" деп. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Муаз ибн Джабал радыйаллаху анху кандай сахаба эле? Сахабалардын бардыгы эле билимдүү болчу. Бирок Муаз ибн Джабал радыйаллаху анхуга пайгамбарыбыз айтат: "А'ламу уммати бил халал вал харам Муаз ибн Джабал." Менин үммөтүмдөн эң халал менен харамды жакшы билген Муаз ибн Джабал болчу дейт. "Я Муаз, инни ухиббук." Мен сени жакшы көрөмүн, Муаз дейт. Биз баарыбыз пайгамбарыбызды жакшы көрөбүз дейбиз. Пайгамбарыбыз мен Муазды жакшы көрөм дейт. Мен сага насаат айтам. Намаздан кийин эч качан таштабаган ушу дуаны. Робби а'инни ала зикрик ва шукрик ва хусни ибадатик. Bir günde 5 жолу Алла Тааладан жардам сурагын,
күн сайын жардам сұрағын, әр намаздан кейін жардам сұрағын. Алла жардамысыз біз күнөөдөн сақтана албайбыз. Алланын жардамысыз таат кыла албайбыз. Алланын жардамысыз жеңе албайбыз. Ийгиликке жете албайбыз. Бактылуу боло албайбыз. Аллага ибадат кыла албайбыз. Алла ва насру илля мин индилла. Жардам Алланын алдынан гана келет. Бирок Алла Таала шарт кылып койду. Ин тансуруллаха янсурукум ва юсаббит акдамакум. Эгерде силер Алланын динине жардам берсеңер, Алла силерге жардам берет. Силердин кадамыңарды бекем кылат. Душманыңардын алдында дагы, шайтан нафсинин алдында дагы кадамыңар тайгаланбайт. Ва юсаббит акдамакум бекем кылат Алла Таала. Качан биз Алланын динине жардам бере турган болсок. Муаз разияллаху анху айтып атат. Сен Алладан жардам сура. Эмне деп? Эмнеге жардам сурашыбыз керек? Пайгамбарыбыз бизди үйрөтүп атат. Я Алла, мага акчага жардам бер, тыйынга жардам бер. Кандай? Жок, эң маанилүү нерсени айтайын. Мага я Алла өзүңдү эстегенге, өзүңдү зикир кылганга жардам бер. Өзүңө шүгүр кылганга жардам бер. Чырайлуу ибадат кылганга жардам бер. 3 нерсеге жардам. Карап туруңуз тугандар. Алла Тааланын тарабынан 2 нерсе биздерге келет. Сизге бизге 2 нерсе күн сайын келет. Саат сайын келет. 2 нерсе Алланын тарабынан бизге келет. Биринчи неаматтар, экинчи өкүмдөр. Алла Тааланын неаматтары, Алланын өкүмдөрү. Алла Субхана ва Таала өкүмдөрдү аткарыш үчүн жараткан, неаматтарды шүгүр кылыш үчүн жараткан. Неаматтарды шүгүр менен күтүп алайлы. Алланын неаматтарын не менен күтүп алайлы? Шүгүр менен күтүп алайлы. Алланын өкүмдөрүн таат менен күтүп алайлы. Баш ийип күтүп алайлы. Моюн сунуп күтүп алайлы. Робби аинни ала дикрик, Робби аинни ала таатик маанисинде. Бунун мааниси Алла Тааладан жардам сурап атабыз, өзүңө таат кылганга, баш ийгенге. Анткени куллу закирин мутиун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, ар бир зикир кылган ал мути, Алла Таалага баш ийген. Ошондуктан алымдар айтат, ала таатик. Я Алла, жардам сураймын сенин өкүмдөрүңдү аткарганга. Алланын тарабынан өкүмдөр келип турат. Өзүмө тиешелүү, көзүмө тиешелүү, малыма тиешелүү, атама тиешелүү, мусулманга тиешелүү, түнгө тиешелүү, кошунага тиешелүү. Алла Тааланын өкүмдөрү 5 убакыт намаз менен чектелбейт. Алла Субханаху ва Тааланын өкүмдөрү әр секунд сайын өкүмдөр бар. Сүйлөгөнгө Алланын өкүмү бар. Укканга Алланын өкүмү бар. Көз көргөнгө Алланын өкүмү бар. Жүрөккө Алла Тааланын өкүмү бар. Ушуну аткарганга Алла Субхана ва Таала бизге мүчөлөрдү берди. Көздү берди Алланын өкүмүнө аткарыш үчүн. Кулакты берди Алланын өкүмүн аткарыш үчүн. Тилди берди Алланын өкүмүн аткарыш үчүн. Жүрөктү берди Алланын өкүмүн аткарыш үчүн. Алла Таала бекер берген жокмун дейт. Ма халакта хада батила. Сизди эмес, бул ааламды Алла бекер жараткан эмес. Көздү бекер жараткан жок, кулакты бекер жараткан жок, тилди бекер жараткан жок, жүрөктү бекер жараткан жок. Алла Субхана ва Таала өкүмүн аткарыш үчүн жаратты. Кыямат күнү сурагын өзүм алам дейт. Инна сам'a вал басара вал фуада kullu ulaika kana anhu mas'ula. Inna sam'a, kulak жооп берет кыямат күнү. Эмне сөздү укту? Эмне сөздү уктуңуз? Эмне үчүн уктуңуз? Көз жооп берет. Кайсы нерсени карадыңыз? Эмне үчүн карадыңыз? Жүрөк жооп берет. Жүрөктө эмне бар? Бардыгын Алла Субханаху ва Таала өкүмдү аткарыш үчүн жаратты эле, эми кыямат күнү сурагын алат экен. Алла Субхана ва Таала сурагын алат экен. Булар өзүнчө жооп берет. Неаматтарга өзүнчө жооп беребиз. Сумма ла тусалунна яума идин анин наим. Силер кийин сөзсүз сураласыңар кыямат күнү Алланын неаматы тууралуу. Алланын неаматы суу эле, Алланын неаматы аба эле, Алланын неаматы рызык эле. Эң улуу Алланын неаматы дин. Алла Тааланын эң улуу неаматы дин. Алла Таала кыямат күнү неаматтар тууралуу суралат. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтканда, силер амалыңар менен бейишке кире албайсыңар. Алланын рахматы менен бейишке киресиңер. Биздин акыйдада
Ким бейишке кирсе, Алланын рахматы менен кирет. Алла өзүнүн рахматы менен киргизет. Кимди Алла дозокко киргизсе, өзүнүн адилеттүүлүгү менен киргизет. Алла Таала дозокко киргизгендерди зулумдук менен эмес. Биздаллам лил айбад. Алла Таала бенделерге залым эмес. Бенделерге зулумдук каалабайт. Бенделерге зулумдук кылбайт. Ааламга зулумдук кылбайт Алла. Кимди дозокко салса, адилеттүүлүгү. Кимди бейишке киргизсе, рахмат, мээримдүүлүгү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабалар сурады: "Я Расулаллах, сиз дагы?" деди. "Ооба, мен дагы. Бирок Алланын рахматы мени курчап алган" дейт. Биз амалыбыз менен бейишке кире албайбыз. Алланын рахматы менен бейишке киребиз. Бул жерде ушундай түшүнүп калбайлы. Амалы анда кереги деле жок окшойт. Амалдын несі басы бар. Токто, ошо Алланын рахматын тарта турган амалы болот. Алланын рахматын тарта турган, чакыра турган, жакындата турган, алып келе турган, лайыктуу кыла турган ошол амал болот. Амал дагы бекер эмес тугандар. Демек Алла субханаху ва таала бейишке киргизет өз рахматын. Айтайын. Сизге 1000 жыл берди өмүр Алла Таала. 1000 жыл сиз сажда кылдыңыз. 1000 жыл зикир кылдыңыз. 1000 жыл, 1000 күн эмес. 1000 жыл ораза кармадыңыз. Бардыгын таразага бир жак коюп, көзүңүздү чыгарып туруп экинчи жагына койсо, көзүңүз басып кетет. Алланын бир неематы, Алла Таалам бир көзүңүздү ушу таразага койсо, сиздин 1000 жылдык ибадатыңызды жөнүнө көтөрүп коет. Алла субханаху ва таала берүүчү зат, мун'им, ал-ваххаб Алла субханаху ва таала. Тугандар, Алла Таалага, Алла субханаху ва таала шүгүр кылганды айтып атат. Фадкуруни адкуркум вашкурули ва ла такфурун. Мени эстеп жашагыла, эстеп тургула. Мен дагы силерди эстеймин. Биз Алла Тааланын кудретин, Алланын неематтарын, Алланын бергендерин, ырыскыларын, Алла субханаху ва тофигин, Алла Таала эстесек, Алланы зикир кылсак, Алланы эстесек, Алла бизди эстейткен мээрими менен, райымы менен, кечиримдүүлүгү менен, хидаяты менен эстейт Алла Таала. Биз Алланы эстебей койсок деле Алла бизди унутпайт. Алла субханаху ва таала унуткандан таза зат. Бир да бендени унутпайт. Капырды дагы унутпайт, мусулманды дагы унутпайт. Бир да кумурсканы дагы унутпайт, анын рызкысын берет. Ага өмүр берет, канча болсо. Ва ма мин даббатин илля алаллахи ризкуха. Жер бетинде кыбыр эткен жаныбарды бирөөсүн да Алла унутпайт. Бардыгын рызкысын камсыздап койгон, бардыгын берет. Вашкурули, мага шүгүр кылгыла, эй бенделерим. Ва ла такфурун, шүгүрсүздүк кылбагыла. Шүгүрсүздүк Кур'ани Каримде канут деп коет. Иннал инсана ли роббихи лаканут. İnsan öz Robusuna öte şükürsüz. Kanuttun tafsirinde ulamalar aytat, Allah'ın nimetlerin aramga işletken uşu kanut. Allah Teala sizge adal mal verdi. Uşul adal maldı aramga işletmeniz. Allah Teala sizge til verdi, aramga işletmeniz. Bolsa kanut bolot. Allah Teala sizge kuch berdi, aramga işletmeniz. Bolsa kanut bolot. Allah sizge densoluk berdi. Uşunu aramga işletmeniz, bolmasa kanut bolot. Allah'ın nimetin aramga işletken, uşunun atı kanut, şükürsüz. Gebir alımlar aytat, kanuttun manisi, Allah Taala'nın, subhanallah'nın bergen jakşılıklarını unutup kalıp, kichine sın olsuna, çıdaya oşonu esten çıkarmay жүрөт da. Uşu kanut deyip. Allah Taala bizge köp jakşılık kıldı, anı unutpaylı. Üçüncüsü subhanallah, mun'im, nimet berүүчү Allah'ını unutup, nimetlerdi görüp, mun'imdi gör albagan, nimetlerdi barıktap, Allah berүүчү nimetlerdi, Allah Taala'nı Allah subhanahu wa estebegen, uşu kanut eken. Bizge Allah subhanahu wa ta'ala nimetlerini aytıp koydu. Fadkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Allah Taala'nın nimetlerini estegile, mümkün sizler iyilikке jetersiңер, falahta varsыңар deydi. Allah subhanahu wa ta'ala'nın nimetleri çeksiz. En ulu nimeti, sizlerge aytkanday, laqad mannallahu alal mu'minin id ba'ata fihim rasulan min anfusihim yatlu alayhim ayatih.
Yatlu aleyhim ayati ve yuzakkihim ve yuallimul kitaba vel hikma. Allah Taala çındığında musulmanlarga öttü çoğun jakşı
Ар бир адамдын жакшы жамандын акысын бере турган күндүн падышасы Аллах. Биз ушуну ар бир рекетте айтып атабыз. Я Аллах, жакшылардын жакшылыгын акысын сен бересин, жаман иштердин жазасын сен бересин. Ошол күндүн падышасы сенсин. Малики яумиддин деп айтып атабыз. Ушулда чоң тарбия алып атабыз. Эмне деп? Жакшы сөз сүйлөйүн, жакшы иш кылайын. Бунун акысын ким берет? Сабабын ким берет? Алла берет. Качан берет? Кыямат күнү берет. Падышасы ким? Алла. Кудай сактасын, жаман сүйлөбөйүн, жаман иш кылбайын. Ошонун дагы жазасын берет. Ким берет? Алла берет. Качан берет? Кыямат күнү берет. Демек, жакшы иштердин сабабын бере турган, жаман иштердин жазасын бере турган. Бир сөз менен айтканда, амалдын акысын бере турган күндүн падышасы Аллах. Малики яумиддин деген сөздүн мааниси ушул. Биз ушуну ар бир рекетте айтып атабыз. Багымдатта 4-тө, пешимде 10, 14, асырда 4-тө, 18, шамда 5-ө, 23, куптанда 9 бу? Канча болуп кетти? 32 болуп кетти. 32 жолу Аллага айтып атабыз. Я Аллах, Малики яумиддин деп айтып атабыз. Мен башында бай айтып атканым, имам Бухари рахматуллахи алейх биринчи хадисте алып келди, иннамал аъмалу бинният деп. Андан кийин пайгамбарыбызга кандай вахий түшөт? Вахий деген эмне? Куран кандай келген? Пайгамбарыбыз канча жашта эле? Эмне кылып атат эле? Кантип чоңойду эле? Кайсы тоодо эле? Аялы эмне деди? Меккеде ширк, айкелдер, бутпарастар, Кабанын ичинде деле, сыртында деле, элдими? Мекке мушриктери барды десене, пайгамбарыбыз кыжалат болуп кетти. Кысылып кетет эле. Пайгамбарчылыкка чейин эле Нур тоосуна, Хира үңкүрүнө кетип калат эле. Этикафка отурат эле, зикир кылат эле, дуа кылат эле. Миллати Ибрахимде ибадат кылат эле. Азыгын алып кетет эле. Азыгы бүткөндө кайра келет эле. Хадича, мен кайра кетип атам, азык даярда. Кайра кетет. Ана күндөрдүн биринде субханаллах, Жабраил алейхиссалам түштү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга келип айтты. Не деди? Икра. Оку. Пайгамбарыбыз окуй албайт. Окуй албайт. Окуй албайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды Жабраил периште кысты. Жабраил периште жаман күчтүү. О биз экөөбүз учурашып кучакташкандай эмес ал. Анын 100 канаты бар. Эки канатын атса чыгыштан батышка чейин жаап коет. Бардык периштелердин мырзасы. Рухул Кудус бул, Рухул Амин бул. Bir rivayatta 100, bir rivayatta 600. Жабраил периште тамаша эмес ал периште ал. Пайгамбарыбызды кысканда, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Машаккат чарчап кеттим, кысылып кеттим." Айтты, окуду. Икра бисми раббикаллази халак. Халакал инсана мин алак. Икра ва раббукал акрам. Оку. Робуңдун аты менен оку. Ал жараткан. Жаратты инсанды алактан. Алак не? Ал инсандын нутфа, ала мудга. Ал кандай айтат? Кан. Аллах субханаху ва таала өзүн рубубият менен тааныштырды. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Мен сиздерге башкачага өтүп кетпейин, негизги максатка келейин. Эң биринчи Алла таала өзүн пайгамбарыбыз менен тааныштырганда рубубият, бисми роббик. Рубубият менен Алла өзүнүн сыфатын тааныштырып атат. Ошо робуңдун аты менен башта. Башына альхамдулиллахи роббил аламин. Куранды баштап койду. Роббил аламин кен биздин робубуз аламдын робу кен. Кул ауду би роббин нас бүтүрдү. Роббин нас менен бүтүрдү. Роббил аламин менен баштады.
Kur'an'da Rabbin nas menен бүтүrdü. Alamdın Robbu dep başladı. Adamdın Robbu dep бүтүrdü. Ortasında Kur'an'dın Allah kanday Rob eken düşündürdü. Ошон үчүн Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан жана Кур'ан-ы Каримде дуаларды карасаңар, Роббигфирли ва ливалидайя, Роббана заламна анфусана. Бардыгында Роб. Роббана тақаббал минна иннака антас самиул алим. Роббана ла таджал. Роббана фулан. Роббирхамхума кама раббаяни сагира. Роббана ла туахидна. Роббана хаблана мин азважина. Роб. Ошон үчүн кабырга барганда биринчи канчага жашап келдиң деп жашыңды сурабайт. Атаң ким дейт, атаңдын атын сурабайт. Канча баланын атасысын сурабайт. Өзүңдү дагы сурабайт, сен кимсиң? Атың ким деп сурабайт. Улутуң ким деп сурабайт. Урууң ким деп сурабайт. Мансабың ким деп сурабайт. Канча жыл жашадың деп сурабайт. Робуң ким? Мар Роббук. Робуң ким? Робби Аллах. Мына туғандар. Рубубият Алла Субханаху ва Таала жоқтан бар қылып, тарбия қылып, өстіріп, этап менен чоңойтып, қажеттерді бүтірген заттың аты Роб. Мен башқа өтейін. Имам Бухари рахматулла алей ниеттен баштады, вахийни айтып берді, ибадаттарды айтты, мамилелерді айтты, тарихты айтты, тафсирді айтты, манақи пайғамбарларды айтты, сода саттықты айтты, саясат жихадын айтты, мирасты айтты, ештеңені қалтырған жоқ, полный айтып келіп, ең ақырында пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламдың Алла Таала Құран-ы Каримде түшірген аяты «Ва надъул мавазинал қист ли яумил қияма». Алла Таала айтады, ертеге қиямат күні әділеттүүліктің таразаларын орнатабыз. Ушул теманы ең ақырында қойды, аятты. Имам Бухаринин ақылдылығын қараңыз. Ақылдылығын қараңыз. Ушуну қойды, ей, мұсылман, бұл дүниеде жашосын, мен саңа пайғамбарымыздың өмір баянын бардығын айтып бердім, бардығын көрсеттім, жеткірдім. Бірақ эми унутпа, ертеге қиямат күні тараза бар. Бұл дүниені таштап кетеміз, қияматқа барамыз, қияматтан не бар? Тараза бар. Ал тараза әдилеттүү тараза. Ва надъул мавазинал қист. Әдилеттүүліктің таразаларын, атаның таразасы өзінше, баланың таразасы өзінше, аялдың таразасы өзінше, акаңыздың, үкаңыздың таразасы, әрбір адамдың таразасы өзінше, әрбір амалдың таразасы өзінше, намаздың таразасы өзінше, садақаның таразасы өзінше, Құранның таразасы өзінше, оразаның өзінше, әрбір амалдың, адамдың таразасы өзінше. Қиямат күні Алла Таала әдилеттүүлік таразаны орнатабыз. Имам Бухари бір сөз айтады, мындай дейді. Анна амал бани адам ва қаулахум юзан. Адам баласының сөздері, адам баласының амалдары таразаға тартылады деді. Біздің әрбір сөзіміз таразаға жазылады, жана әрбір сөзіміз ишкебиз таразаға тартылады. Ошо таразадағы салмақтуу болсын, оор болсын деп Имам Бухари хадис алып келіп, Абу Хурайрадан риваят, пайғамбарымыз айтады, калиматан хабибатан илар рахман. Екі сөз бар. Алла Таалаға аябай сүйкімді. Алла жақсы көреді ал екі сөзді. Хафифатан алал лисан, тілге аябай жеңіл. Сақилатан фил мизан, таразада өте оор. Тараза ойынша сөз кеп кетеді. Таразаңызды қалайсыз бұл оор қылғанды, соуы оор болсын ертеге қиямат күні. Алғайсы, субханаллахи ва бихамдихи, субханаллахил азим. Ушун менен сөзді бүтірді. Туғандар ертеге тараза баркен, әрбір сөзіміз, әр нәрсені сөйлей бербей, зикірді көбірек қылайлы, дуаны көбірек қылайлы, жақсы сөздерді көбірек айтайлы, бір-бірімізге болған жақсы мамилені қылайлы, тіліміз сұраққа арылады екен, көзіміз, құлағымыз, жүрегіміз алынады екен. Алла Субхана ва Таала барымызға тауфиқ берсін.
барыбызга хидаят берсин, барыбызга түшүнүк берсин. Алла субханаху ва таала барыбызды өзүнүн марифатын жана өзүнө жакын ризачылыгына жакындатсын. Тугандар, намаз убакыты жакындап калыптыр. Намаз окуп алайлы. Намаздан кийин кимде суроолору болсо, иншалла, мейли суроолорго жооп берейли. Андан кийин турайлы. Мен сиздерди көрүп, өзүмө тойбой атам, өзүмө батын албай атам. Кайра талаптарыңыздарды көрүп, сиздер отурганыңыздан нурлуу жүздөрүңүздөрдү көрүп, мага алхамдулилля өтө чоң кубаныч. Ошондуктан иншалла Аллахым биздин ыйманыбызды бекем кылсын, достугубузду бекем кылсын. Allah Teala berekeli yaşa versin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim ve tub aleyna innaka antat tawwabur rahim. Jaratkan Allah barımızın tövbalarımızı kabul kılgın. Barımız Allah Teala'dan geçirim suraylı. Allah Teala'nın tövbalarımızı kabul kılsın. Kalgan yaşamımızda taat ibadatta şükür kaniyette Allah Teala'm ötkörgөнгө Allah Teala'm öz жардам versin. Mamleketimizge tinchlik, amanlık, İslamga güç kuvvet, бүткүл alamda insanga hidayat, iman berip, ушул жерде дуа кылгандарды эки дүйнөдө бактылуу кылып, кайерде гана болбосун берекелүү кылсын. Бирахмат.